Кандайсыздар, урматтуу менин каналымда көрүшөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Тики айынын 5-inde 2 күн мурда ушу Рио-де-Жанейрода БРИКС саммити мындай башталган. Саммит өзү башталып атканда эң кызыктуусу ошо Орусия президенти Владимир Путин катышайын дегенде Бразилиянын президенти бизде муз мүчөлүгү күчтүү деп жооп берип койду да. Бул аябай мындай сылык бир четинен келсеңер кепилдик коопсуздугуңуздарга кепилдик бербейбиз дегендей болуп койду. Демек баягы эл аралык муз бул эл аралык сот да, эл аралык соттун чечими кармап алганга эмгичекти иштеп жатат. Эгерде мисалы үчүн Бразилияга барып калса, Орусиянын лидери аны кармап Гаагага жибериши ыктымал да. Ошон үчүн ушу себептен ушундай айтуу бул баягы кичине кооптондуруу да. Бул жерден атайын операция өтүп, сиздерди барымтага алып алышат кишилер дегендей түшүндүрүндү да. Анан барабы барбайбы азырынча белгисиз, бирок ушундай жоп болду. Андагы теке айынын 4-үндө аябай чоң Орусия тараптан мында чабуул болду. Дрондордун жана ракеталардын Киевке жана Украинага. Бир киши өлдү, бир нече киши кайра жарадар болду. Бирок аябай катуу ушу жаракаттар, имараттардын уроолору болуп кетти. Бул деген бул согуштун тарыхында эң чоң Орусиянын мындай эң мындай көп сандуу чабуулу деп эсептелинет да, аба чабуулу. Бул деген эмнени билдирет? Биринчиден бул так Трамп менен Путин сүйлөшкөндөн кийин болуп кеткен чабуул. Бул деген Трамп тынчтыкка чакырып, Путин менен сүйлөшкөндөн кийин заматта ошо жакшы жыйынтыкка келген эмес окшойт экөө. Анткени Украинадагы согушту токтотууга үндөгөнмүн дейт Трамп. Бирок конгрессмендер айтып атат, эмнеге сен ошо Путин менен ушунча сүйлөшөсүң, согушту токтотом дейсиң, бирок сен баягы сага бетиңе күлгөндөй Орусия кайра Украинага ушунча катуу чабуул кылат деп ага да айыптоолорду жүргүзө башташты. Анан Трамптын дагы пикири мындай алмашып атат, улам такыр мындай кызык экен. Кечээ эле айтып атты эле, мен деген ошо согушту токтотуш үчүн Украинага жардам токтотом деп. Азыр болсо кайра башкача сөздөрдү сүйлөп баштады. Балким Украинага курал жарак сатат окшойбуз дегендей айта баштады да. Анан ошо согушту токтотконго чоң аракеттерди көрө турганмын, ошону ойлонуштуруп жатам дегендей сөздөрдү айта баштады кайра. Ал эми ошо Орусиянын бул чабуул ийгиликтүү болгондугу, адамдар аз өлсө дагы, имараттар көп урагандыгы, бул деген толугу менен ошо Украинанын атайын баллистикалык системаларга каршы америкалыктар берген куралдардын ок жарактары азайып жаткандыгын көрсөтүп атат да. Бирок украиндиктердин серепчилери эгерде карасак алар тарапка аябай өзүн жакшы сезип жатышат да. Баягы жок, азыр Трамп бизге бурулат деп өзүн кичине мындай дух берип, өзүнө мындай кандайдыр бир эчтеке жоголгон жок, дагы эле алдыдабыз, дагы эле өлкөбүздү сактап калабыз, согушабыз дегендей айтып атышат да. Ушундай маанайлары мындай жарык да. Бирок бул деген балким эл чүнчүп кетпесин деген аракет го дейм да. Текенин 4-үндө АКШ Орусиядан санкциялар, энергетикалык санкцияларды чече баштады, азайта баштады. Ошо АКШ менен мындай Трамп сүйлөшкөндө албетте анын мындай санкцияларга болгон пикири баягы Орусияга санкцияларды азайтыш керек дегендей болду. Эң кызыгы баягы Путиндин соккусу так ошол Трамптын санкцияларын токтотом деген сөздөн кийин болуп атат. Ошон үчүн дагы америкалык сенатта аябай баары таң калып атышат да, бул эмне дегендиги депчи. Биз деген алдыга жылып атпайбызбы баягы сүйлөшкөнгө, мындай баарлашканга, бириккенге, кичине жеңилдеткенге эмнеге кайра ушундай болуп атат деп. Албетте дүйнөлүк саясат боюнча эгерде сага башка өлкө кандайдыр артыкчылыктарды бир тараптуу берип атса, ошол өлкө алсыз экенин белгиси деп эсептелинет да. Эми бул деген жапайы ушундай мыйзамда ошондой да, жапайылчылык мыйзамда ошондой болот. Джунгли мыйзамы деп коет эле, баягы джунгли тропиктеги токойлордун мыйзамы. Ким күчтүү болсо ошол жеп алат деген, ким берсе ошол желет деген сөз да, ошол эле нерсе болуп атат окшойт. Анан Америка Баш Штаттарынын ошо текенин 5-теринде атайын серепчилери, Америка Баш Штаттарынын чалгындоочу кызматтар бир макулдашууга келишти. Бул деген Иранга болгон каршы, Ирандын өзүктүк программасына болгон каршы Израиль менен АКШнын чабуулу Ирандын өзүктүк программасын 2 айга эле жылдырды деген баалоону берди да. Бул эмнени билдирет? Бул миллиарддаган долларда турган ошо жабдык, жардыргыч заттар режимди да алмаштырган жок. Аятолла Хамени бронежилет кийип чыкты, басааны баягы бункерде эмес, Мешхетте, Орусиянын элчилигинде сакталып турду деп айтып жатышат да. Бир четинен ошо Хамени ордунда жаңы КСИРдин орун басарлары келди бийликке, КСИР алмашкан жок.
ядердик программа 2 айдан кийин кайра ордуна келет деген ушундай баалоолордон кийин бүт ошол Трамптын аракеттери, Израилдин аракеттери жокко чыккандай болуп атат да. Мындай. Анан Кытай менен дагы бир мындай жаңылык болду. Кытай Далай Ламаны тандап жатат. Ошол Кытай негизи Тибетти басып алган болчу. Жана Тибеттин бийлиги боюнча Далай Ламалар шайланыш керек. Ошондо Си Цзиньпин Гяльцен Норбу деген киши менен жолукту. Жана аны Панчен Лама деп мындай шайлашты. Тибет ичинде албетте Компартиянын басымы менен деп жатышат. Ал эми ошо Далай Лама азыр ошо 6-текеде ага ушул жылы 90 жаш болот. Ал ага каршы чыкты. Бул деген айтты, мен деген эгерде өлсө менин ошо жаным булар реинкарнацияга ишенет да, булар ламалар мындай өлбөйт дейт, түбөлүк денени гана алмаштырышат дейт. Реинкарнация ошол Гяльцен Норбуга кирбейт дегендей болду. Аны макул болбой койду да. Анан ошон үчүн азыр баягы 2 Панчен Лама ошол Тибеттин 2 башчысы мындай факттын ичинде бар да. Бирөөсү Кытайдыкы, бирөөсү баягы мурунку Тибеттики да. Ошондой нерсе болуп жатат. Анан дагы ошо Газанын тегерегинде дагы кандай нерселер болуп жатат. Негизи Газа бул деген бир регион да Израилде. Ошо бүгүнкү күнү Хамас башкарып жаткан аймак бир эле ошо мындай бөлөкчө да, бирок Газадан экөө. Ошо Иордан деген суусу бар. Иордандын 2 жээгинде 2 Газа бар да. Бир Газа ошо деңизге жакын. Бүгүнкү күнү ошо Израилдин атайын операциясы темир кылычтар деп атап коюптур да ошол операцияны. Ошол Хамаска каршы болуп атат. Экинчи Газа болсо дымдырыс да. Экинчи Газа Иордандын ошо батыш жээгинде. Жана ал тоолорго жакыныраак да, Голан, Жулани же Голан бийиктиктерине, тоолоруна, ошо дөңдөр чөлөрүнө жакыныраак болуп калат. Ал жерде Хеврон деген шаарлар бар. Анан ошо текенин 6-сында, мындай айтканда кечөө базар күнү, ошо шейхтер Хеврондон Эмират Хевронду жарыялайлы деп Израилге сунуш берди. Анткени Хеврондун дагы Израиль курчап турат бүгүнкү күнү аскерлер менен. Анан ушул жерден мисалы үчүн Палестиналык администрация деген бар. Ага Хевронда баш ийиш керек, ага Газада баш ийиш керек. Ошо 2 Газа тең баш ийиш керек. Жана бир нече шаарчалар бар, арабтар жашаган, ошо палестиналыктар жашаган. Ошол жерде согуш бүт жерде эмес, ошол эле Газа тарапта болуп атат да. Анан алардын баары ошо айтып атат. Биз деген ошо Эмиратты түзөлү, мамлекет түзөлү. Жана ошо Палестина администрация бизди башкарып жатат, бирок Палестина администрациясы начар башкарып жатат. Аякта эми-кечекте Фатх карайт дейт. Ошо Иордандын мындай батыш жээгиндеги палестиналыктардын үйлөрүнүн, аймактарында. Аны коррупцияга батып кеткен дейт, жакшы иштебейт дейт. Ошон үчүн келгиле дейт, Израиль уруксат бергиле, биз деген шайлоо өткөрөлү, конституция жазалы, жаңы ошо шейхтердин чечими менен Эмират Израилди түзөлү дейт да. Ошол шейхтер, эгерде аларды караса, ошо бул деген аттары Джабари деген ошо Вади аль-Джабари деген ошондой шейхтердин башчысы да. Алар деген көп жылдан бери аябай урматтуу деп эсептелинет. Алардын кол астында бийлик, алар жергиликтүү ошо Палестинаны башкарышат, Иордандын батыш жээгинин Палестинасын, Хевронду башкарышат. Жана ошо биз деген автономдук республика кылабыз дейт, биринчи автономдук аймак кылабыз, анан республика кылабыз, анан толук Эмират кылабыз дейт да. Анан ошо Эмират болуп туруп, биз деген акырында ошо Авраам Ибраим пайгамбар келишимин колдойбуз дейт, жана Израилди колдойбуз, Израиль менен кошо ошо бир союздаш мамлекет түзөлү деп айтып атса, Жабарилер ошо Шинбет жана Массад жана Шабак 3 Израилдин күчү каршы чыгып атышат. Баягы бул армиянын түзүмдөрү да, чалгындоо күчтөрү. Ошол Шинбеттин кишиси айтып атат, биз деген мейли сиздерге ошондой Палестинага, Хевронго берели, бүт баягы эркиндикти, автономияны, бирок силер деген Хамас менен жана башка топтор менен эмне кыла аласыңар дейт. Силер курал да жок, согушканга жөндөм да жок. Ошон үчүн Израилдин армиясы бул маселени чечкенге чейин биз каршыбыз деп койду да. Ошондой болуп атат. Бир четинен ошентип расмий айтышты, башка серепчилер айтат, булар коркуп атат деп. Анткени эгерде Эмират болуп, буунун катарына кирсе, анда бул өзгөчө бир мамлекет болот, башкача такыр статус болот. Израиль ошо жергелерге бүгүнкү күнү күч башкарууну жоготот дейт да. Ошонго кичине чочулуп атышат. Израиль ошон үчүн ушуну кылбайт.
газанын өзүн карасак аякта эмне болуп аткан, аякта Хамас 80% газанын жергесин жоготуп алды дейт. Бирок ошону менен бирге Хамастын баары бир бүгүнкү күнү элдин колдоосу бар, туннелдер бар, алар башкарат, дагы эле алардын баягы каршы болуп аткан аракеттери күчтүү. Бирок ошол Хамас кетип калган жергелерде дагы эле палестиналыктар бар. Ошол палестиналыктар башкарган жаңы күч чыкты. Бул деген Ясир Абу Шабаб дейт. Мурун ал деген мындай аткезчилик кылчу дейт, көбү ошо контрабанда ар кандай баягы маңги заттарды алып жүрчү дейт, арга таратчы, курал сатчы дейт Газанын ичинде. Анан ал деген бүгүн башын көтөрүп туруп, анан элдик фронт деген кыймылды уюштурду. Элдик фронт деп туруп, же баягы элдик күч деген ушундай структураны, аны кландардан турат ал структура, жана уруулардын башчыларынан, жана ошол түзүм өзү айтып атат. Биз деген Хамас деген кечээки күн дейт, бул деген биз деген ошо Ясир Абу Шабабтын күчтөрү бүгүнкү күн дейт. Ошон үчүн биз ошо Газаны башкарабыз, Хамас бийликтен кетсин деп атат да. Хамас ага каршы чыкты. Силердин ошо биз соттойбуз, силер деген легитимдүү эмессиңер, силер шайлоосуз эле келип атасыңар, өзүңөр бийликти алып атасыңар колго. Биз болсо анан силер дагы биздин маалымат боюнча Израилдин ошо күчтөрү менен кызмат кылып атасыңар дейт Хамастын кишилери. Анан силерди биз деген ошо биз мындай күнөөлүү деп чыңкытчылыкка күнөөлөйбүз дейт, жана колго түшсөңөр, жана мүмкүнчүлүк болсо же ошол амал келсе биз силерди ошо өлүм жазасына катырабыз дейт да. Анан дуушар кылдырабыз дейт. Ошол менен бирге бул нерсе колунан келеби түшүнүксүз. Бирок ошо серепчилер баары айтып атат, Ясир Абу Шабаб дейт, ошо бийликти алышка кыйын болот дейт. Анткени Ясир Абу Шабаб өзү чыкты, айтты, Хамаска жообун айтты, мен деген Израиль менен кызматташпайм дейт. Бирок силер деген Хамас баягы Газа элинин чучугуна жеттиңер, силердин ишиңер бүтүп ошо уроолорго алып келип жатат, ошон үчүн биз силерди алмаштырабыз деп айтып чыкты да. Анан ошо 4-чү текеде айтты, Израиль менен такыр кызматташпайбыз деп. Анан бүгүнкү күнү ошо 95% Хамастын башчылары, офицерлери каза болду дейт. Бирок кичинекей бөлүк баары бир иштеп атат дейт. Анан эң негизгиси Хамастын мамлекеттикке окшош мындай тармактык структурасы бар, бийлиги бар. Ошол бийлиги эң чекти күчтүү деп эсептелет, жана ошо башка кыймылдарга караганда, ошол Ясир Абу Шабабтын кыймылына караганда Хамастын бийлиги бекемирээк да Газада. Ошон үчүн азырынча бир да серепчи айтып жатпайт, ошо Абу Шабаб Хамасты алмаштырылат деп. Бирок Хамас алсырады, албетте бирдемке болушу мүмкүн ошол жерден. Бирок Хамастай күч азырынча Газада жок болуп жатат да. Газанын 80% ушундай карады Израилдин армиясына. Бирок дагы эле согуш кызуу жүрүп атат, сүйлөшүүлөр жүрүп атат Катардын ортомчулугу менен. Бирок эми кичекти аякта чекит коюла элек да, ошондой нерсе болуп жатат. Бул ушундай геосаясий жаңылыктар бүгүнкү күнү. Сиздер кандай дейсиздер, кандай ойлойсуздар? Ошо кайсы ошол кабар Кыргызстанга таасир кылат? Мен ойлойм, эң негизгиси ошо бүгүнкү күнү бир да азыр болуп жаткан согуш чекитине жете элек, бүтөр маалы көрүнө элек дагы эле. Жана бул бир четинен дагы эле дүйнө жүзүнө мындай туруксуздукту жаратат. Ошону менен бирге албетте бизнес мүмкүнчүлүктөрү да өтө чоң да дүйнөдө. Ушундай туруксуздук заманда ишкерчилик, баягы чыдамдуулар ишкерчилигин баштаса, аябай жакшы ийгиликтерге жетишет. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Yolunday işkerdik de senin kuralın al. Biznes bankeri barına başlardan vur karavan. Çok artasın car yolunday işkerdik de senin kuralın al. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.